Саламатсыздарбы, бизден Чалкын медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Чиновниктер калкалаган прокуратура мөөнөт өткөн азыктарды саткандарды кармады. Учурда кылмыш ишти калкалаган мамлекеттик фискалдык укук коргоо органдарынын кызматкерлери такталууда. Кыргызстандын калкына мөөнөт өткөн азык-түлүктөрдү чет өлкөдөн алып келүү жана сатууда коррупциялык схема аныкталды. Бул туурасында башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Аталган иш боюнча ведомстволор аралык тергөө группасы иштеп жатат. Анда Бишкектин 2 коммерциялык компаниясынын жетекчилери жана кызматкерлери мамлекеттик органдын кызмат адамдары менен жең ичинен сүйлөшүп алганы аныкталган. Натыйжада укук коргоо жана фискалдык кызматтарынын калкалоосу менен Кыргызстанга мөөнөт өткөн азык-түлүктөрдү алып келишкен. Ал эми Бишкектеги полиграфиялык борборлордун биринен жарактуу мөөнөттүн этикеткасын жасалмалап соода түйүндөрүнө сатышкан. Ишканалардын кеңсесине жана кампаларына тинтүү жүргүзүлгөндө ири көлөмдөгү мөөнөт өткөн азыктар, жасалма этикеткалар жана аны чыгарган жабдуулар табылган. Бул иш боюнча Жаза кодексинин 319-беренеси коррупция менен компаниялардын 2 жооптук кызматкери кармалып, Бишкек шептин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кылмыштын башка фигуранттары жана аларды калкалаган мамлекеттик фискалдык укук коргоо органдарынын кызматкерлери такталууда. Александр Невзоров, Садыр Жапаров Кыргызстанга эмес Орусияга башчы болушу керек эле. Кыргыздарга ичим күйүп жатат. Орусиянын белгилүү журналисти Александр Невзоров Садыр Жапаров Орусиянын эмес Кыргызстандын президенти болуп калганы үчүн өкүнүчүн айтты. Александр Невзоровдун YouTube каналындагы популярдуу Невзоровский среда аттуу передачасында бул апта ичинде 10 январда болуп өткөн президенттик шайлоонун жеңүүчүсү Садыр Жапаров тууралуу да кеп кылынды. Анын айтымына караганда Садыр Жапаров Кыргызстанга эмес Орусияга башчы болуусу керек эле. Кыргыздарга ичим күйүп атат. Дүйнөдөгү бир да өлкө Жапаров аттуу фамилиясы бар башчыдан эч качан баш тартпас эле. Калган өлкөдө калкка керектүү адам болмок чындыгында. Байкап көрсөк, Трамп деле бир аз Жапаров, бир аз Лукашенко экен да. Мындайча айтканда Жапашенко экен. Ал өзүндө ушул эки тайманбас мамлекеттик ишмерлердин касиеттерин камтыган адам катары бааласак болот деген ал өз сөзүндө. Албетте айтылган сөздөрдү кулакка жагымдуу кылган менен бул сөздөрдү какшыктабайттыбы же чындабайттыбы түшүнүксүз. Анткени баарыбызга белгилүү болгондой эле Трамп дагы Лукашенко дагы бийлик үчүн жанын бере турчу. Адекваттуулугу токой дарылап кеткен адам катары кабыл алынышат. Анын эле Орусиянын белгилүү жана күчтүү журналисти жаңы келген Жапаровду аларга үлгү катары көрсөтүшү эмнени түшүндүрөт белгисиз. Деги эле мындай сөздөр менен эмне дегиси келгени түшүнүксүз. Камчыбек Ташиев, Бабанов менен Атамбаев бийликти элден тартып алуу үчүн Ала Тоо аянтына келген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн 15 январда саясатчы Өмүрбек Бабановдун өзүнө карата айтылган билдирүүсүнө жооп берди. Бабанов менен 9 октябрдан кийин жолуккан эмеспиз, дейт Камчыбек Ташиев. Төрага бул тууралуу өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Бабанов жалган айтып элди дүрбөлөңгө салбасын. Бабанов менен 9 октябрдагы башаламандыктан кийин жолуккан эмеспиз. Ошондой эле митингди уюштургандар биз эмес деп эч качан актаган да эмесмин. Руслан Казакбаев биздин митингден кийин жолукканыбыз жөнүндө жалган маалымат таратпасын. Бабанов, Атамбаев жана башкалар менен Ала Тоо аянтына бийликти элден тартып алуу үчүн келишкен. Кайрат Прембердиев, мага жана үй бүлөмдүн дарегине коркутуулар болуп жатат. Ырчык Кайрат Прембердиев маданият министри андан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын, жеке ыйгарым укуктарын колдонуп тартып ала албасын айтты. Бул тууралуу ал соц тармактардагы баракчасына билдирүү жасаган. Айтымында маданият министрлигинин мындан сырткарыда кыла турган кызматтары абдан көп. Жаза колдонуу жана чара көрүү жумуштары менен башка органдар иш алып барат. Мен бул кайрылууну жолдобой эле коеюн деп жаткам. Бирок мага жеке кат аркылуу өлтүрүп кетем деген коркутуулар болуп жатат. Жада калса үй бүлөмдүн тынчтыгын алып коркутуп жатат. Мен ойлойм, бул да маданият министрлигинин жарлыгынан кийинки редакциядан улам болуп жатат деп. Эгер министр бизди кабинетине чакырып алып, эскертүү берип койсо мынчалык резонанс жаратмак эмес. Биз ошол жерден анын көзүнчө кечирим сурап, видео кайрылуу жасап койсок ошо менен бүтмөк, деди Прембердиев. Эске сала кетсек, Ырчык Курал Чокоев YouTube каналынан берүү ачып, ырчыларды конокко чакырып, этикага туура келбеген, жоосунсуз жоруктар менен коштолгон көрсөтүү тартуулаган. Берүүнүн жүрүшүндө алар бири-бирин калгыс сөздөр менен сөгүп, уят сөздөрдү да колдонушкан. Курал Чокоевдин берүүсүнө конок катары келген Кайрат Прембердиев да коомчулуктун катуу сынына кабылды.
Самара Каримова менен музыкалык мектептин кызматкерлеринин ортосундагы жаңжал уланууда. Милиция чакыртылды. Ош шаарындагы Ниязал атындагы музыкалык окуу жайдын жааматынын нааразычылыгы уланууда. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова маданият, маалымат жана туризм министринин буйругуна алык бүгүн 15 январдан тарта жетекчилик кызматына киришиши керек эле. Бүгүн жаамат менен жыйын курушуп, бирок кызматкерлер Каримованы кабыл албай коюшкан. Алар Самара Каримованын музыкалык билими жок деген жүйө келтиришүүдө. Мындан улам аталган имаратка укук коргоо органдарынын өкүлдөрү келип, чогулгандардын коопсуздугун кароодо. Ыкчам тергөө тобунун жетекчисинин айтымында 102 номуруна Самара Каримова чалып, адамдар топтолуп аны имаратка киргизбей жатканын билдирген. Бирок жерине келгенде чалуу жасаган адамдын өзү жок болуп чыкты. Ал эми нааразылыгын билдирип чыккандар эч кандай мыйзам бузушпагандыгын окуя болгон жерге кароо жүргүзгөн милиция кызматкери айтты. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова аталган музыкалык орто окуу жайынын директору болуп, 2018-жылдын октябрында дайындалып, 2 күндөн кийин бул буйрук кайра жокко чыгарылган. Ошол кездеги маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов дайындоо мыйзамсыз болгонун айтып, Каримованы кызматтан алганын билдирген эле. Ырчы министрдин чечимин сотко берип, утуп алганы 10 январда белгилүү болду. Анжелика эркинге кошулуп, мен дагы сыйлыгымды тапшырып берем. Ырчы Анжеликада эки сахналашын колдоо максатында маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин тапшырып бермей болду. Эки кесиптешим үчүн кечирим жалпы элден сурайм. Күнөөлүүнү күнөөлүү деш керек. Мен дагы башында ыплас сөздөр менен коштулгон көрсөтүүнү атактуулардын оозунан чыгып жатканын көрүп, демек булар бизге күндө сөгүнүп жазган комментаторлордун катарын толуктагандардан турбайбы деп ойлонуп калгам. Себеби бизге күндө укмуш сөздөрдү жазган адамдар жан кейте капаландырат. Көрсөтүүнүн бир алып баруучу алдын ала каарманга жазылган кептерди окуйт экен. Жалаң болгон тешик жана дене органдары тууралуу, адамдын жыныстык ориентациясына асылуу, шылдыңдоо, кайра жөн жерден илинип калды. Ал дагы каарман болуп барып, айла жок, чычалабастан кошо күлүп кутулган. Куралдын мындан мурундагы катталуучуларына колун көрсөтүп, мына силерге деп пост менен хейтерлерге кайрылган. Мен катталуучу катары ортончу кызы менен инста карап жатып, аны көрүп калдым. Демек жаштардан баштап улуу муун интернетте отурарын менталитет башка экенин эсибизге тутушубуз керек. Эл жаман жазса дагы бир ойлонуп, сабырдуулук менен ишке алаксып жеңиш керек экен. Ал эми сыйлыктарды алса, эртеңки күн дагы бар. Чыгармачылыгыңарды курчутуп, альбом чыгарып, концерт берип, элден силерге болгон сүйүүсүн көрсөткүлө. Эмгек сиңиргенде 2-3 ыры бар ычыларды эле алып, өмүрүн маданиятка арнагандар четте калып келип жатпайбы? Америкада мындай сыйлыктар жок эле, ырчылар дүйнө жүзүн багындырып келе жатышат. Маданият кызматкери деген төш белгини мен 12 жыл мурун алгам. Эркинге кошулуп, аны тапшырып берүүгө даярмын. Эгерде маданият министрлик бизге көңүл буруп, жолугу уюштуруп, таанышып, алдыдагы пландарды жазып, кайрымдуулук, мамлекеттик концерттерди чогуу жасайлы деп, келгиле, мынтели деп туура жолго салуу, маданиятка чакыруу болуш керек болчу. Андан дагы чоң проблема бул фейктер. Фейк баракча менен сайт ачып, журналисттин терисин жамынып, ар кайсы ушактарды жазып, элди жинди кылып кырылыштырдыңар. Биздин атыбызды сатып, карапайым элди тоногондорду кармап жазасын бериш керек. Азыр сен жаман, мен жаман деген заман эмес. Реалдуу болуңуздар. Улутубузду, тилибизди кор кылбайлы, суранам. Жаман сөз жазбайлы, эч бир баракчада сасык маалыматтарга, дейт ал. Финпол ПЦР тесттин жасалма жыйынтыгын саткан кылмыштуу топту кармады. Учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдарды жана жасалма маалымат кат берген медициналык мекемени аныктоо иштери жүрүүдө. Финполдун Сокулук жана Москва райондорундагы бөлүмү тарабынан коронавируска ПЦР тесттин жасалма бланкасын жасап жүргөн кылмыштуу топ кармалды. Бул туурасында аталган органдын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, кылмыштуу топтун адамдары коронавирус жок экенин көрсөткөн бланкаларды чыгарып, эч кандай анализ алып, же медициналык кароодон өткөрбөй эле 3000 сомдон сатып келген. 14 январда текшерүү үчүн сатып алуу жүргүзүлүп, кылмышка катыштыгы бар КТ жана ТУ аттуу жаран кармалган. Андан кийин алардын жашаган үйүнө тинтүү жүргүзүлүп, Кыргызстандын жана башка өлкөнүн жарандарынын атына жазылган бланкалар табылган. Азыркы тапта бул ишке тиешеси бар адамдарды, ошондой эле ПЦР тесттин жасалма бланкаларын жасап берген медициналык мекемени аныктоо иштери жүрүп жатат. Кармалган жарандар Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.